Биз бүгүн үй бүлөлүү болуу, үй бүлөдө жашоо да эң жакшы баалуулук экендиги тууралуу кеп кылабыз. Өткөн уктуруубузда үй бүлө деген сөз кайдан келип чыккан, анын аныктамасы кандай, ал жакта кимдер жашашат, ал жакта жашагандардын милдеттери жана укуктары, үй бүлөнүн түрлөрү, үй бүлөнүн аткарган функциялары кандай экендиги жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн болсо биз мына ушул үй бүлө тууралуу берүүбүздү дагы да улантабыз. Демек, үй бүлө деген эмне, кайрадан токтолуп кетели. Үй бүлө деп адам коомунда туугандык же никелик байланышы бар адамдардын тобун айтабыз. Максаты үй бүлө мүчөлөрүнүн жыргалчылыгын, бейпил жашоосун, жайлуулугун колдоо. Бүгүн биз үй бүлө күтүүнүн чеберчилиги, бактылуу үй бүлөгө зарыл болгон нерселер, үй башчысынын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери тууралуу сөз кылабыз. Үй бүлө күтүүнүн чеберчилиги жөнүндө эмнелерди айтууга болот? Эркек киши, ошондой эле аял заты экөө биргелешип үйүндө үй бүлөлүк бакытты, тынчтыкты орното алышат. Жубайлар кандай кылганда жолдошу менен ынтымакта өмүр сүрүп, чыныгы сүйүүгө ээ болушат. Мына ушул жана башка суроолорго токтолуп көрөлү. Көп учурда адам кыялындагыдай сүйүүгө ээ боло албайт. Ошондуктан ар бир жубай сүйүүнү өмүрлүк жарынан күтпөй, тескерисинче аял өзү кандай сүйүүнү күтсө, жубайына ошондой жылуулук сезим менен сүйүү тартуулашы керек. Эркек киши дагы кандай сый урматты күтсө, аялына ошондой камкордук, сый урмат тартуулашы керек. Анткени мүмкүн жолдошу тарбияланган үй бүлөдө сүйүү сезимин башкача билдиришчү. Ошондуктан жубайлар бири-бирине көңүл буруп, сезимдерин ачык билдире албашы ыктымал. Жубайлар төгөйү кандай болсо, ошондой кабыл алып, өзү күткөнү сезимдерди жубайына өзүлөрү тартуулап турганы абзел. Натыйжада ал ошондой мамилеге көнүп, сүйүктүүсүнө көңүл буруп, сезимдерин билдирет. Түгөйлөр бирин-бири күч менен сүйдүрө албайт. Тескерисинче өзүн жубайынан алыстатып, жийиркеничтүү сезимин пайда кылып алуусу мүмкүн. Мындайда алар сергек болушу керек. Дүйнөдө телегейи тегиз бир дагы үй бүлө жок. Анткени телегейи тегиз болгон адам өзү болбойт. Эгерде үлгүлүү үй бүлө болсо, анда ал үйдө көп жылдар бою сабырдуулук, түшүнүү, акылмандык жана жубайлардын бири-бирине жол берип жашагандыгынын натыйжасы деп билсек болот. Көпчүлүк учурда жаштар бири-бири тууралуу эч нерсе билбей туруп эле баш кошуп алышат. Анан мүмкүн экөөнүн бирөөсү сараң, өзүмчүл, акылсыз болуп чыга келет. Жыйынтыгында көңүл калуу, чыр-чатактар келип чыгат. Мындай учурда капа болуунун кажети жок. Эгерде жогорудагы сапаттар өтө эле зыянын тийгизбесе, анда үй бүлөдө ал маселелерди дагы чечүүгө аракет кылса болот. Анткени баардык адамда билинбей жаткан терс сыпаттар көп болот. Бир адам мындай деп айткан экен: күйөөсү аялын жек көрбөш керек. Эгерде аялынын кандайдыр бир сыпаты жакпай жатса, анда ал башка сыпатына ыраазы болушу керек. Бул накыл кеп эркектерге тиешелүү. Бирок анда жубайлардын бири-бирине болгон идеалдуу мамилеге карата аябагандай зор маани жатат. Мисалы, күйөөсү аялынын катылып жаткан жөндөмдүүлүгүн байкап, ошол сыпаты үчүн кайрадан жакшы көрүп, сезимдерин жаңылоосу мүмкүн. Бир акылмандан: сиз жубайыңыз менен көп жылдан бери өмүр сүрүп келе жатасыз. Үй бүлөңүздүн бактылуулугунун сыры эмнеде? Деп сурашканда, акылман: биздин убакта бузулуп калган буюмду оңдоп түздөп алчу элек. Ал эми азыр таштап салышат деп жооп берген экен. Мындан белгилүү болуп тургандай, үй бүлөгө жеңил баа карабаш керек. Кемчилдиктерди сүйүү менен, сабырдуулук менен жабууга аракеттенип, бири-бирин көтөрмөлөп, бири-бирин шыктандырып, чыдамкайлык менен бактылуу үй бүлө үчүн кам көрүүлөрү керек. Эмесе дароо эле ажыраша калуу бул көйгөйдүн чечилиши эмес. Үй бүлөнүн негизги эрежелеринин бири сый урмат болуп эсептелет. Сый урмат түгөйлөрдүн жашоосунда абдан маанилүү нерсе. Кандай гана ортодо келишпестиктер, проблемалар, уруш, жаңжалдар болбосун, түгөйлөрдүн ортосунда сый урмат ар дайым сакталып, эч качан бири-бирин кемсинтүүлөр, жаман сөздөр айтылбашы керек. Жубайлардын бири-бирине кол көтөрүүсү болсо, таптакыр эле сый урматка жатпайт. Бири-бирин кемсинтип, ар кандай адамдык кемчилдиктердин айыптоо менен айтылышы таптакыр туура эмес нерсе.
eski жагымсыз окуялар кайрадан козголуп, бири-бирин күнөөлөө жакшы жыйынтыкты алып келбейт. Ар кандай иш-аракеттер кеңешилип ишке ашырыла турган болсо, ортодо береке дагы пайда болот. Сүйлөп жатканда сыйлап урматтоо менен бирге сүйлөө тонуна, басымдарга, интонацияга да көңүл бурулушу керек. Үй бүлөдөгү кийинки эреже бул сүйүүнүн сездирилиши. Мен сүйүүмдү көрсөтө албайм деген сөздүн өзү туура эмес. Жолдошунун жубайынын көңүлүнө жараша тартууланган кичинекей бир белек же жылуу сөз сүйүүнүн бар экендигин айтып турат эмеспи? Үй бүлөдө ошондой эле зарыл болгон шарттардын бири бул кечиримдүүлүк. Түгөйлөрдүн бири-бирине кечиримдүү болушу үй бүлөнүн бузулбай сакталып калышына түздөн-түз таасирин тийгизет. Үй бүлөдө ошондой эле ата-энелерди барктай билүү керек. Жубайлар өз ата-энелерин кандай сыйлашса, жолдошунун да ата-энесин, туугандарын ошончолук урматтап, эки жакты тең ыраазы кылып, бирдей ала жүрүштөрү керек. Биринчи жубайым, андан кийин балдарым дешет кээ бирөөлөр. Жубайлар биринчи планга балдарын коюп, жолдошун унутуп койбошу керек, бирок аялына же күйөөсүнө болгон сүйүү жана сый-урмат ар дайым биринчи планда турушу керек. Үй бүлөдөгү ата-эненин бири-бири менен болгон ысык мамилеси балдарынын туура жолдо өсүп жетилүүсүнө психологиялык жактан түздөн-түз оң таасирин тийгизерин эч качан унутпашыбыз керек. Жубайлар бири-биринен эмнени күтүүнү билиштери керек. Мүмкүн жубайыңыз сизден атасындай, апасындай болуп камкор болууңузду күтөт чыгар. Мүмкүн сиздин жубайыңыз сиздин спорт менен машыгып, ден соолугуңузду чыңдап, өзүңүзгө кам көргөн аял болууңузду каалайттыр. Мүмкүн аялыңыз сизден чечкиндүү, кайраттуу, ар кандай кыйын кырдаалдарда жол таба билген көрөгөч эркек болууңузду каалайттыр. Ошондуктан жубайлар бири-биринен эмнени күтүп, эмнени каалап жаткандыктарын тактап алгандыгы туура. Ошондой эле үй бүлөдө жашагандан кийин өзүңүздүн досторуңузга аялыңыздын кемчилдиктерин айта бербеңиз. Үйдөгү нерселерди сырттагылар менен кеңешип, эч качан сырттагылар менен талкуулабаңыз. Балким аны сиз жакшы ойдо же кеп кеңеш алуу максатында эле айткан болсоңуз да, ар кандай түшүнүктөр, кабыл алуулар, жоромолдор болуп кетиши ыктымал. Анткени эч ким эч кимдин көз караш, ой жүгүртүүсү үчүн кепилдик болуп бере албайт эмеспи? Аялдар да буларды билгени туура. Курбуларыңарга, туугандарыңарга үй бүлөңүздө эмне болуп жаткандыгын айта берүүнүн такыр кажети жок. Ошондой эле жолдошуңуздун туугандарын талкуулап, алар тууралуу терс сүйлөбөңүз. Жолдошуңуз өзү өз туугандарына наразы болуп жаткан учурда да ага кошулуп талкуулабай эле коюңуз. Сыртынан билгизбесе да ичинен тескерисинче сизге наразы болуп калуусу толук ыктымал. Ошондой эле жолдошуңузга сиздин да туугандарыңызды талкуулоого жол бербеңиз. Эгерде сый-урматты жоготуп ала турган болсо, үй бүлөдө аны кайрадан калыбына келтирүү абдан кыйынчылыкка турат. Ошондуктан баардык нерсенин жакшы жагын гана көргөн, жакшы жагын гана кабыл алган туура. Сага кандай мамиле кылууну кааласаң, сен да адамдарга ошондой мамиле кыл. Бул эреже үй бүлөнүн ичинде дайыма сакталуусу керек. Кудайдын сөзүндө да эмне сепсең, ошону ооруп аласың деген сөз бар эмеспи? Аз эккен аз жыйнайт, көп эккен көп жыйнайт. Демек, биз үй бүлөбүзгө канчалык жакшылыкты, урмат, сыйды, сүйүүнү көбүрөөк сепсек, ошончолук мол кылып жыйнап алабыз. Жолдошуңуздун жакшы сыпаттарын таап, байкап, аларды мактап койсоңуз ашыкча болбойт. Ар бир эле жубай мына ошентип жолдошун көтөрмөлөп, шыктандырып турганы жакшы. Бирок аша чаап мактоолор дагы кээде терс натыйжа берип калаарын унутпоо керек. Эгерде баары өз чеги менен болсо, анда жолдошуңуз да сиздин байкабай жүргөн сапаттарыңызга көңүл буруп, мактоого арзыйсыз. Демек, жубайлар дайыма бири-бирин көтөрмөлөп, шыктандырып турганы жакшы натыйжаларга жеткирет. Үй бүлө идеалдуу болуусу үчүн биринчи кезекте мырзалар активдүү болушу шарт. Жаңы турмуш кургандан баштап, үй кожоюну болгон инсан жубайын ар тараптуу колдой ала турган болсо, коргой ала турган болсо, анда аял да ар качан сыйлайт жана эркектин айтканы менен болот деп ишенүүгө болот.
Ал эми аял киши канчалык акылдуу болбосун, канчалык иштерман болбосун, баары бир үй бүлөгө мырзалардай таасир бере албайт. Ошондуктан жакшы эркекти жакшы аял башчы кылат. Көбүнчө аялдар жаман эркекти жакшы деп, үй бүлөм деп, балдарым деп жашап жүрө берет. Ушул эле эркектер эгер аялы жаман чыкса, тез арада ажырашып кетиши да мүмкүн. Көпчүлүк мырзалар алардан талап кылынган чыдамкайлыкка анча деле мааны бербей калган учурлар кездешип жүрөт. Ошондуктан мырзаларга чыныгы мырза болгула деген тилегибизди билдирип кетмекчибиз. Эркектерге Кудай көптөгөн артыкчылыктарды берип жараткан. Күч-кубатты, акылмандуулукту, кайраттуулукту жана башка толтура артыкча сапаттарды. Ал артыкчылыктарды Кудай эркек кишилерге бирөөгө үстөмдүк кылсын, аялын же үй бүлө мүчөлөрүн аргасыздан багындырсын, коркутуп, үркүтүп, мажбурласын, өз эгоизмин канааттандырсын деп берген эмес. Кыз келиндер да ар бир иште сабырдуу болууга тийиш, чыдамдуулуктун, көтөрүмдүүлүктүн, ийгилигин сөзсүз көрөсүңөр демекчибиз. Кыргызстанда идеалдуу үй бүлөлөр көбөйүшүн ар дайым Кудайдан тилейбиз. Бирок ал үчүн баарын өзүбүздөн баштап, Кудай айткандай, Кудайга жаккандай үй бүлө болууга аракеттенгенибиз туура. Ошентип идеалдуу үй бүлө болуш үчүн экөө тең турмушту терең караган сабырлуу жубайлар болуштары керек. Бир арабага чегилген эки аттай экөө тең жолдо түз туура жүрсө, араба түз жүрө берет. Турмуштун арабасы да дал эле ошондой. Бир ат арабаны тарта берсе, бири чекеге тарта берсе же баспай тура берсе, анда араба сынат, жолдо калат. Бири-бирине түшүнүү менен карап, бири-бирин сыйлап турса, канчалык экөөнө тоскоолдуктар көп болсо дагы жубайлар бактылуу жашап кетишет. Турмуштан чарчап калганыңда башыңды көкүрөгүнө жөлөр таянычың болгон адам болсо, канчалык кыйынчылыктар болсо да жеңип кетесиң. Турмушта көптөгөн кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыкты экөө эриш аркак болуп тосуп, узатып койсо, демек ал үй бүлө идеалдуу. Бири-бирин колдоп турса, турмуштун татаал жолунда бирге болуп, бири-бирин жөлөп турса, кубанычына ортоктош болуп, кайгысын тең бөлүшүп турса, мына ошол үй бүлө идеалдуу. Аял киши көбүнчө кайын журт менен сиңишип кетсе, күйөөнүн башына иш түшсө, башын жөлөп турса, жан сүйөрү, кеңешчиси болуп турса, бардыгына сабырдуу карап турса, бардыгы өз ордунда болот. Эркек кишилер кайраттуу, акылдуу, сабырдуу, чечкиндүү болушса, бардыгы жай-жайында болот. Мына ушундай үй бүлө жөнүндө идеалдуу деген сөз чыгат. Идеалдуу үй бүлө болуш үчүн жубайлар экөө тең турмушту терең кароо керек, сабырдуу жан болуштары керек. Бир арабага чегилген эки аттай экөө тең аракеттениш керек. Бактылуу жана бейпил үй бүлө куруу үчүн эки түгөй тең бири-бирине ачууланбашы керек жана кыйкырбашы керек. Кичине эле нерсени өздөрүнө көйгөй кылган жубайлар бактылуу үй бүлө кура алышпайт. Бактылуу үй бүлөнүн сыры адамдан адамга карай өзгөрөт. Бирок дүйнөнүн ар жеринде бүткүл үй бүлөлүк бактылуу өмүр сүрүү деген эрежелер бар. Ар дайым бири-бирине бакырышкан, урушушкан жана бир эле убакта экөө тең бири-бирине ачууланган түгөйлөрдүн үй бүлөлөрү бактысыз боло тургандыгын баарыбыз эле аттын кашкасындай билебиз. Ал жерде өскөн балдар дагы, тартиби жагынан дагы, ой жүгүртүүсү жагынан дагы, максатка умтулган жигердүүлүгү жагынан дагы аксап калышат. Ошондуктан үй бүлөдө дайыма өз ара түшүнүшүүнү, тынчтыкты сактаган туура. Үй бүлөдөгү түгөйлөргө мындай кеңештерди айта кеткибиз келет. Эки түгөй эч качан бир убакта ачууланбасын. Түгөйүңө сүйлөгөндө сөзүңдү сүйө тургандай кылып сүйлөгүн. Мурда болуп өткөн нерселерди эстебей эле коюу дагы жакшы натыйжа берет. Түгөйүңдүн жеке ишине көп эле кийлигише бербегин. Ар дайым түгөйүңдүн көңүлүн көтөрө турган сөздөрдү сүйлөөгө аракеттенгин. Көйгөйүңөрдү чечпестен ал күндү өткөрбөгүлө. Кокусунан туура эмес иш жасап алсаң, түгөйүң менен сүйлөшүп, кеңешип, кечирим сурап, оңдоого аракеттенгин. Көйгөйүңөрдө жалгыз гана түгөйүңдү жооптуу тута бербегин.
ишиңердеги кыйынчылыктарды үйүңөргө айтып келбегиле. Күйөөсү же аялы бир айда бир жолу жок дегенде түгөйүнө белек тартуулай турган болсо, бул дагы мамиленин бекемделишине, сый урматтын артышына өбөлгө түзөт. Үй бүлө тууралуу Кудай эмне дейт? Үй бүлөнүн коом үчүн, мамлекет үчүн мааниси абдан чоң. Үй бүлө бекем болсо, балдарга тарбияны канчалык жакшы берсе, коом дагы өнүгүп, мамлекет бекем болот. Натыйжада мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө дагы чоң таасир тийгизилет. Республикабыздын башкы мыйзамында үй бүлө ата-эне, балалык бүткүл коомдун камкордугуна алынып, мыйзам тарабынан артыкча корголууга алынаары бекеринен белгиленген эмес. Канткенде үй бүлө бактылуу болот. Жакшы күйөө кандай болот? Канткенде аял өз милдетин жакшы аткара алат. Жакшы ата-эне болуу үчүн эмнелерди кылыш керек? Балдар үй бүлөнүн бактылуу болушуна кантип салым кошо алышат? Мына ушул суроолорго жооп берүүгө аракеттенели. Үй бүлөлүк бакыттын ачкычы эмнеде? Кудай ар бир үй бүлөнүн бактылуу болушун каалайт. Анын сөзүндө ыйык китепте үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө Кудайдын кандай рол бергени айтылат жана аларды аткарууга жардам берерлик жетекчилик камтылат. Эгер үй бүлөдөгүлөрдүн баары Кудайдын кеңештерине ылайык иш кыла турган болсо, натыйжасы эң сонун болот. Иса Кудайдын сөзүн угуп, аны аткаргандар бактылуу деп айткан. Лукадан жакшы кабар 11-бөлүм 28-аятта. Үй бүлөбүз бактылуу болушу үчүн эмнелерди билишибиз керек? Үй бүлөбүз бактылуу, бекем болушу үчүн аны Кудайдын негиздегенин билишибиз зарыл. Жер бетиндеги ар бир үй бүлө өзүнүн бар болгону үчүн эле эгедерибизге милдеттүү. Ал үй бүлөнүн бактылуу болушуна эмне өбөлгө түзөөрүн баарынан жакшы билет. Келгиле анда үй бүлөдө кимге кандай рол берилгендиги тууралуу ыйык китепте эмнелер айтылгандыгын карап көрөлү. Үй бүлөнүн негиздөөчүсү Кудай. Үй бүлөнүн кантип пайда болгону тууралуу ыйык китепте эмне деп айтылат жана ал билдирүүнүн чындык экендигин кайдан билебиз? Кудай Адам ата менен Ово энени жаратып, экөөнү бир үй бүлө кылган. Анан Эйден багына жайгаштырып, укумдап тукумдагыла, жер бетин толтургула, аны иштеткиле деп айткан. Башталыш китебинде 1-бөлүмдө. Бул билдирүү жомок же уламыш эмес. Себеби Башталыш китебинде үй бүлөнүн кантип жаралганы жөнүндө айтылган чындыкты окуп көрөлү. Жаратуучу эң башында эле адамдарды эркек аял кылып жаратканын окуган жок белеңер. Ошондуктан Адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Эми алар эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду Адам ажыратпасын деп айтылган. Матайдан жакшы кабар 19-бөлүм 4-5 аяттарда. Бүгүнкү жашоо Кудай каалагандай болбой жатса да, жана күн сайын көптөгөн көйгөйлөргө кабылып жатсак дагы, үй бүлөлүк жашоодо бактылуу жашасак болот. Буга шектенбөөгө кандай негиз бар экендигин карап көрөлү. Үй бүлөнүн бактылуу болушуна анын ар бир мүчөсү кантип өбөлгө түзө алат. Сүйүү көрсөтүү жагынан Кудайды тууроо менен ар бир адам үй бүлөсүнүн бактылуу болушуна өбөлгө түссө болот. Сүйүктүү балдар катары Кудайды туурагыла. Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу, тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө деп жазылган. Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүм 1-2 аяттарда. Бирок кимдир бирөө Кудайды көрбөсөк, аны кантип туурай алабыз деши мүмкүн. Кудай жөнүндө биз Иса тууралуу окуу менен көптү билип алабыз. Сөз адам болуп, биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Аны бизге атанын ичиндеги жалгыз уул көрсөттү деп жазылып турат Жакандан жакшы кабар 1-бөлүм 14-18 аяттарда. Жерде жүргөн кезинде эле Иса Машаяк атасынын сапаттарын жеткилең түрдө чагылдырган. Демек, Иса Машаяктын кантип сүйүү көрсөткөнү жөнүндө окуп, андан үлгү ала турган болсок, үй бүлөбүздүн бактылуу болушуна шарт түзгөн болобуз.